Бүгүн достор силерге UFC 273 турнир кайсыл жерде түз эфир берүүсүн айтып өттүм. Жана бүгүнкү пресс конференциядагы сөздөрдү кыскача түшүндүрүлөт. Ал эми бул жердеги жолугушууда эмнелерди сүйлөшкөндөрү тууралуу болот. Болгону силер поддержкада болсоңор болду достор, ошол гана мага жетиштүү. Эң мыкты стоматологияны силерге сунуштайм достор. Эгерде тишиңиз ооруп, көйгөйлөр жаралса, анда бул номерге кайрылгыла. Дороги Москва шаары, метро Бабушкинская, улица Летчика Бабушкина, дом 32, корпус 1. Барыбыздын ден соолугубуз чын жүрөлү. Менимче UFC 273 турнирде Волкановский, Петр Яндардын чемпиондугу үчүн салгылашуусу кызык эмес эле. Тескерисинче Хамзат Бёрнстардын беттеши элге катуу кызык болуп жаткан чагы. Мисалы силерге деле туурабы достор. Бирок Волкановский корейский зомби феста-феси болуп өттү. Ал эми Петр Ян менен Стерлингдин көз карашы болушуна судьялар эмнегедир каршылык көрсөтүштү көргөнүңөрдөй. Менимче буга чейин экөөсүнүн чемпиондук үчүн беттешинде туура эмес чечимдерге наразы болгон Петр Ян. Эми көптөн бери болбой жаткан салгылашуу буйруса эртең болуп өтөт достор. Дагы көптөн бери сабыр кылып күтүп жаткан букту чыгарат Петр Ян менимче. Эң негизги суроонун баары Хамзат Чимаев менен Бёрнсга көп болду. Хамзаттын сөздөрүндө уже чемпион экенин айтып өткөн. Жада калса Камар Усман дагы коркуп качат экенин айткан. Бир нече күн мурда бул видеону көрсөңөр керек. Эмне дешти деген суроо жаралса, бул жерде эмес, эртең сага күчүмдү көрсөтөм рингте деп Бёрнс айтып өткөн Хамзат Чимаевга. Бирок бул сөздөрдү эске алып Хамзат Чимаев пресс конференцияда айтып өттү. Мен ошондо жаныңда болчумун. Сен эчтеке кыла албадың, колуңдан эчтеке келбейт. Сен башка салмактагы рингтегиге түшүшүң керек деп айтып өткөн пресс конференцияда Хамзат Чимаев. Ал эми Гилберт Бёрнстун сөздөрүндө UFC'де бир да таанылбаган неизвестный мушкали менен саллашканын айтты Хамзат Чимаев тууралуу. Бирок азыр топ номер 2 менен кезигерин кошумчалады дагы бир ирет. Жана Хамзатка чоң мүмкүндүк берип атканын жашырбай айтып өттү. Бирок кантсе да Бёрнска рахмат айтса болот достор. Неге дегенде эч кайсы топтогу мушкелер Хамзат Чимаев менен салгылашпады достор. Аны моюнга алыш керек. Эми чогуу күзөтөбүз түз эфирди достор. Түз эфирдин ссылкасын мен описанияга сөз түрдө калтырам. Силер ошол аркылуу көрүп күзөтсөңөр болот достор. Кийинки роликке чейин амандашалы.